Туугандар, ассаламу алейкум. Эгерде арендаға без депозит, без ничего машина издеп таппай жүрсөңүздөр, туугандар, могу Снежок таксопаркына дагы жаңы машина келип калыптыр, Эконом Комфорт Плюс. Кыргыздардын таксопаркы, туугандар, могу жерге номерин, адресин калтырып коем. Кудай жалгап заказ түшүп калды го. Ушинтет да анан кийин. Каян барып дейт. Оп, как раз 2 минут дейт. Всё. Номерин, адресин могу жерге жазып коем, туугандар. Чарылып, сүйлөшүп, барып алып, туугандар. Могу Волоколамский менен туура чыкканда эле Красногорскто таксопаркы. Ошол жерден барып алып, ишти кыла бересиңер, туугандар. Жана антип зарыгып, биринчи жанагындай депозиттерине акчасы жоктур көп да, туугандар. Ошого окшогондор барып ишти кылсаңыздар болот, туугандар. Ушундай. Кет дегенде ишти улантады, Кудай жалгап. Экинчи заказда түшүп калды. Так, азыр экинчи заказды алып келдим. Биринчи заказда жана Mercedes менен BMW-nin салонун жанына бардым эле. Бизнестегилер каттык дейсиңер. Натури каттыктар ошол жерде экен да. Калтып, машинаны тип, колун учу менен жабып, баскан адам тип, сүйлөсөмбү деп. Так. На месте. Үчүнчү заказда прям келип таштаган жеримен алдым. О, каяка экен бу? 2 адрес менен Красногвардейский дейт. О, центрге алып 13 километр 21 минут дейт. Ушундай туугандар, иш чотол бүгүн понедельник болсо жакшы, бирок артама машина келип калды. О, каяка таштаган. Үчүнчү заказ Москва Ситиге алып келдим, туугандар. 1238 рубль болду. Кечээ күнү жанагы 1-2 китеп окуп койдум. Силерге дагы окусаңар жакшы китеп экен деп бир-эки ооз сүйлөп койсом, жанагы немедегидей эле 2000 шылтоо жазыштыр го ар ким баргандай деп, ал тигинде, ал анан процентке акча берген, анан кем депчи. Туугандар, керегин эле алып калгыла. Ал жердеги нерселерди керегин эле алып калгыла. Керек эмесин, значит керек эмесин билесиңер, значит анын кереги жок. Керектүү жерлери көп экен да, туугандар. Ошондон гана силерге предлагать эткем. Базар жок, башкасын окугула, башка китептерди окугула. Жанагы биринчи класста жана антип, "Эмне китеп окубай келдиң?" десе, 2000 шылтоону айтып тура бересиң, "Ой, үйдө эч ким жок болуп калды, анан свет өчүп калды" деп. Ошондой эле шылтоолор жазылып турганда, жок андай эмес. Керегин эле окуп туруп, керек эмесин башыңардан чыгарып жүргүлө, керек эмес жерлерин окубай кой. Бирок керектүү жерлери, жашоого керектүү жерлери көп экен, туугандар. Хоть ким жазсын, башка жаза, хоть немис, хоть Кытай жазса деле, керектүү мындай жашоого керектүү эле. Ал жерде эч кандай мындай жанагындай провокационный эч нерсе жок. Антибир мындай кылып деген. Ошон үчүн туугандар, ошо окшогон нерселерди алып калсаңар, өзүнө керектүү жерлер буйрса, өтө мындай мотивация берип, неме кылган жерлери көп экен, туугандар. Эми окугандар балким уже окуп көргөндүр. Жанагы канчалык мотивация берип не болгондорун. Анан Нургазы бизнеске чыгып эле уже китеп окуп кеттиңби, анан жүрүш туруштарың өзгөрүп калды деген комментарийлерди окуп. Чындап айтсам, жанагы күлө берипчи. Эми жок, анда деле эмес. Мындайча айтканда, могу таксинин иши, мындайча айтканда, бекерчинин иши да. Целый день жүрөсүң, бекерсиң. YouTube'дан башка эчтеке көрбөйсүз да сен. Ошо канчамча китеп окуп, кичине монтип мазгилерди ойготуп турса, канчамча башка идея келип кетет туруп, мондай кылсам болот экен да депчи. Ошого нерселерди кылып турсак, буюрса жашообуз жакшы жакка өзгөрөт, туугандар, сөзсүз түрдөчү. Жакшы болот буюрса. Алдыга ынтыла бериш керек, колдон келишинче. Кара казаным кайнаса болду да, анан кийин бунун эсеп китеби көп да деген менен болбойт, туугандар. Чымчыктан корккон таруу экпек деп коет. Колдон келишинче аракет кылып, колдон келишинче. Ашыкча дөөлөт баш жарбайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Эгерде ишиңер болуп эле турса, анын неси жаман? Убагы менен эсептик китепти да үйрөнөсүңөр, башкасын да үйрөнөсүңөр. Кара казан болду деген менен эртең жаш өткөндөн кийин, туугандар, таксиде иштей албай калгандан кийин, кичине здоровье кетип калгандан кийин, анан кийин билесиңер, кичине акча жыйнап, болбосо бир кичине иш кылып койбопмун. Караганда кичине болсо дагы тыйын тыпыр түшүп турса, кичине болсо дагы кереги тиймек экен деген
nima bolmoş керек деп туугандар. Ошон үчүн колдон келишинче аракет кыла бергиле. Буюрса жаш өткөндөн кийинкиге менимче өтө жакшы кереги тиет го деп ойлойм. Ошондой. Кеттик анда ишти дальше кылалы туугандар. 3 заказ менен буюрса сменди жаап уже 850 сом плюс качырып калдым. Буюрса дальше дагы канча? 10 saat 16 minut smena var ekan. Taksiga жаңы иштеп жүрүп. Эми сөрөндө жана биринчи дегенде мандраж болосун да кичине-кичинечи. Ошондо могу поворотко келгенде биринчи жолу машиналар бүт барып жерде солго бурулуп кетип атпайбы? Солго бурулган жерин жолдун аркы бетинен бурулуш керек да өзү пайдейчи. Жолдун аркы бетинен буруш керек. Бурулуп туруп эле встречкага салганда, ошо пассажирим менен. Пассажирим да чычып коеюн деген ошондочу. Ай ёлки, мен өзү пайда, мияка кетишим керек экен да заказ бияктан түшүп калды эми кычып. Вы куда деген да? Не, я сейчас развернусь деп ошондо да сыр бербейсиң го. Азыр эстесем күлкүм келет. Встречкага чыгып, эмнеде 4 поток машина бар да, берака келет аткан жолдун берки бети, анан аркы бети. Аркы бетине бурулуп кетип каласыз да, мен берки бетине бурулгам да. Остановкага барып карасам, астымда автобус мени карап келатыптыр. Секин ошондон разворот кылып туруп, кайта секин кете бересиң го, ёлки. Ошондо жалып кылса керек дейм да. Как раз ошондо эми чыгып 3-4 күн иштеген момент болсо керек эле. Ошондо кызык окуя болгон. Кечки саат 7 болуп калды. Буюрса иш жакшы. Так, 10 заказ кылыпмын. 6,5 миң таза. 2,5 миң уже немени төлөп койдум. 2,5 миң сменди төлөп койдум. 6,5 миң уже таза калды. Дагы 4,5 саат сменим бар экен. Буюрса 4,5 саатта саатына 1000ден кылсам дагы 4 саат 8 мүнөт калды уже. 4 саат саатына 1000ден кылсам дагы 10 миң буюрса бүгүн таза бар экен буюрса. Чаман иштеп турсак 10 миң иштеп келебиз үйгө. Кеттик, азыр өзү дагы коэффициент менен берди. Метро аэропортто жүрөм. Аэропорттун тегерегиндеги гаилер негедир таксилерди жестко карап атат. Этият болгула ушул райондордон. Азыр көп көрүп калдым. Подряд только таксилерди кармап, токтотуп, нелерди текшерип атат. Что-то жана ППСниктер да турат, регистрациянын кошо текшерип атат окшойт жагында. Ушул райондордон этият болгула туугандар. Сактыкка кордук жок, сак болуп анча-мынча айтканда угуп коюп алысыраак жүрсөңөр жакшы. Кеттик дальше туугандар, кеттик ишти кылалы. Так, daha bir zakaz da alıp geldim toğanlar. 1431 rubl oldu. Yarım saat alıp geldim.
Var joğu su oldu. Içinde. 1431 rubl oldu. Tak 11 zakaz. 11 zakaz. 7900. Simenden keyingisi. Tak kettik en probkadağı. Atağımın göre oldu o probka. Ha kişine azayıp kalıptır, 5 bal olup kalıptır. Жана страшно olup kettiler. İştese болады. 5 bal нормально. Айтсам ишенбейсиң, раз bir заказды алып келдім. Жарым саатта 1700-ге келдім. 1794 рубль. Короче, жанагы Яндекстин психологический тестированиясынан өттім деп койгула. Бул точно ошондой да. Мен гарантия берем, мен о бир блогердин да немесинен көргөм да. Короче, чыгып алып, анан воздухун андай кылып кой, мындай кылып кой деп, жанагы атайын психологически давить этип, нервиштете өтпөйбү деп ар кандай суроолорду берип, тест тапшырганда эмнелерден өттүңөр, кандай суроолорду берди, кандай водительдерге неме кылат экен деп, ошондой кырчык суроолорду берип, жана берген суроолорду именно жанагы мен тест тапшырганда сурогон жооп берген суроолорду берип атпайбы? Кандай кийим кийесиңер, водительдерди кандай күтүп аласыңар деп, үйүттүр точкасына чейин сурады. Дагы жаштар сүйлөп, тердеп бар жоğuma суу чыгып кетчү. Ёлки. Тем более үйгө деле келген жок, секин бер жакта күтүп турду азыр болчу. Секин шара көздөп кетип калайын. Так, 10300 болду, 13 заказ. Bir günde bir Şeremetova girmesem bari kursağım toyup etken. 1 saat smenim kalıptır. Müspeyt etsem, müspeyt ettim. Babası koydu, komissiyası men bolsa da alıp ketip kalayın ошо менен буйрсасы менде жабабыз. Где-то bir 2000 alıp ketsem жакшы болот. Ha, бохойт 1,5 болсо да алып кетейинчи. Вот бекер кеткенче. Бирок машина көп экен жолдун жээгинде. Аз короо кирип көрөлүчү канча машина бар экен. Бизнес класс көп экен бирок. Жок, кандай эле эмес. Бир болсо вовремя келип калдым да. Азыр бир жарым саатта заказ алып кетсем жакшы болот. Хотя без комиссия алып кетип калсам жакшы болот. 1 саат мен бүткүчө. Канча машина бар экенин айтып коеюн. 15 мүнөт дейт, 6 машина экен. О, как раз жарым саатта чыгып кетсем дагы азыр. Сон болот, буйруса 15 мүнөт. Так. Проводник чакырды, 5 мүнөт отурдум. Так, 5 мүнөт отурдум, кеттик экинчи парковкага кеттик. Ошо аэропортко келсең кыйшаңдап бирөө аркаңан бирөө астыңан келе калат. Туруп турайын деп эле. Качып кетип калайын жерден тезирээк. Шуулдаган менен кетип калайын. 1,5 уруп кете элек да. Конец рабочий смены шыңгыраган бирөө кызып коён силерге. Так, VIP зал дейт. VIP залда бар бу. Алаш ойлы басып алса керек. VIP залы платный беле. VIP залына вообще кирелек бир да аэропорттун. Мандраж болуп өлбөсөм эле аз барып алып. Это, вот это деп.
Sen kettik anda. Тебе вообще лучше место на путешествие устроилось. Так, у вас 2 адреса, да? А? 2 адреса? Да. 2 адреса, знаете, нам надо Садовая 28 и еще Северная 5, корпус 3. 2. Что-то 2 А я 2 одинаковых. раза одинаковые ввела нам, да? Да. Второй надо поменять. Угу. Я как-то это смогу, наверное, сделать, да? Детали. Да, просто поменять. Так, изменить. Хорошо. Так, туғандар, Одинцовға келдім. 2 адресіменен 51 минут дегенде келдім. Завершить. Елки зеленый бияқпен келдім. 2144 рубльге келдім. Конечно, мен кеткенден кейін коэффициент жанды. Но ничего, егер да кішкене күтіп қалсам дағы не болот эле да. Жанагы сменам бүтүп калат эле. Сменам бүтүп калгандан кийин хоть коэффициент менен берсе деле комиссияны ышкыртып алсак. Эndi күткөндүн не пайдасы бар. Так. Канча болуп кетти эми? Общий сумма. Так, 1000 сомго өзүм немеге аэропортко өзүм заказ кылып киргем. 1000 сомго өзүм аэропортко заказ кылып киргем. Ошондо так 12,5 миң экен. Кыскасы 1200 бир нерсеге заказ кылып кирдим эле өзүм. 12,5 миңге таза иштепмин. Где-то bir 1000 сомдук бензин кетиптир, солярка кетиптир. Жарым бак бар эле. Жарымын жартысы калыптыр. 1000 сомдук солярка менен 12,5 миң, общий заказ 15 заказ болуптур. Эгерде аэропортко барганды эсептебесем 14 заказ. 14 заказ 12,5 миң таза купить сменадан кийин калганы 12,5 миң. 1000 сомдук солярканы алып салсак 11,5 миң экен тазасы токтор неге. Ütür точкасына чейин эсептеп берейин, 11,5 миң таза калыптыр. Так, ошондо номдон комиссия алып коюп тургум. Ажаба алып атыр, илешиптир. Жакшы. Так. Ошондой туугандар. Бүгүнкү болгон смена ушу менен аяктады. Барыңыздарга ийгилик, барыңыздарга рахмат. Видеодогу каалоо тилектерди жана башка комментарийлерди бүтүп окуп атам. Буйруса таланганда жакшы ушундай видеолорго жолугабыз туугандар. Ийгилик барыңыздар. Эми видеодо көрүшкөнчө.